Опис имущества. Бул Ивановдуку, тиги Сидоровдуку деген опис болуш керек. Ошондо сен ошондо мен сен жөн эле СМР менен кетасың. СМР башка болбойт да. Россияда түшүнбөйт экен, документ алат. Россиядан бүтө эле келет, опис менен келет. Домбеш биринчи жолу, сен биринчи жолу келген жоксуң. Домбеш көп келет аябай. Жок. Кыргызстанга чейин биринчи жолу келген жоксуң. Биринчи жолу келишиз. Ол домбеш көп келет. Опис имущество болуш керек. То есть, бул сумка кимдики? Бул Таалайдыкы. Бул Урматтыкы деген опис болуш керек. Домбеш. А СМРде жөн эле домбеш деп жазылат. Сборный груз. Сборный груз, домбеш. А это вот СМРде должно прилагаться опис имущества. Опис имущества. Кийинки бул ана тиятын МВД России заверять этип турат. Булар ундалган жок. Бул киши жүктөдү деп. Ошол документ жок, сиздин мобильный группага берди. Смен бүттү, бого чейин келип турган кетип калды. Болот дейм, опис болуш керек. Ар бир опис болуш керек. Келип сурап атасыз. А булар сураган жок менен опис. Жок, терден путтан, мобильный терден путтан, пункт учета товар биздин управлениянын инспектору сурады да, домбеш болсо опис керек, опис бергиле деп сурады да. Инспекторлор болгон жок ал жерде. Кандай инспектор отурат да путта. Пункт учета Актилек муктаждын здание турбайбы? Вот ошол жерде отурат да инспектор. Байке, сизге бир суроодан мурун ушинтип эле алып келчи канча жылдан бери элдер ташыйт да. Биринчи жолу проблема болот, ушунбайчы? Мен канча жүк салдым, ушинтип эле алчык бизчи, проблема жок эле. Бул болбойт. Домбеши деп силер доказывать этишиң керек. Доказывать ар бир кишиники, мынерден например, жүздөгөн кишинин мына доказывать этем, мен чектерим бар, мисалы алган товарларым бар. Товары бар деп демеш керек. Мына бушный инструменттер бүт чектери менен мына очу, ата эле проблема болбосун деп чектери бар ичиндечи, кааласаңыз көрсөтөм азыр. Меники личный вещилерим да, буларчы. Инструменттер. Ошону көрсөтпөй эле силер. Терден могу машинаны ачпай эле, терден доказывать этишиң керек болчу. Биздики домбеши мынакей. Бирөөнү Урмат алып атат, бирөөнү тигине Кубан алып атат, бирөөнү Сидоров алып атат деп силер доказывать этиш керек. Опис ишкана жок, муну ар бирине кол коюп печатып жазып отурат. Биз эми бир машина жүктөп атканда. Ассаламу алейкум жамаат. Кыргызстанда ушундай нерсе болуп атат. Бул жактан биз жүк жөнөткөнбүз Сахалинден. Может келгенби? Мен да жөнөтүп бөлүшүп коюн дедим ушул жөнүндө. Ушул тууралуу видео тууралуу. Налоговый инспекциядан деп келишиптир. Өзүнүн аты жөнүн эч нерсесин айткан эмес. Даже удостоверениясын да көргөзгөн эмес. КамАЗды барган КамАЗды печатывать этип туруп, штраф стоянкага алып кетип калыптыр. Мындан ары бул Сахалинден жөнөткөн жүгүңөргө, кийип жүргөн кийимиңерге, эски-үскү айылдан барам кийем деген кийимиңерге дагы налог төлөйт экенсиңер. Ошол налогун төлөгүлө алып чыгасыңар дептир. Азыр штраф стоянкага кетиптир. Водительдин дагы бүт документтерин алып салыптыр. Бул жактан буюм жөнөтүп атканыңарда желательно урдалган эмес. Бул деген колдонулган буюм деппи, кандай ушундай бир документ толтуруп жөнөтүш керек экен. Булардын айтысы боюнча якобы бул товарлар ошондой болуп барып магазиндерге таркалып сатылып, анан налог төлөнбөй аткан имиш. Болбосо прекрасно эле көрүп турат ал жердеги вещилердин баягы ар кандай чачылып жаткан аттарынан бери жазылуу жүктөрүндө. Бирок болбой эле алып кетип калышыптыр. Ушул видеону колдон келишинче таркатып коюңуздарчы, суранычы. Биздин жүктөрдү кой берсе жакшы болот эле. Сарсана болуп күтүп отуруп Кыргызстанга жетсе бардык жактан өтүп, водительдер ыйлап атат, эч жерден эчтеке деген жок. Бул жерге келсек ушундай кылып атат дейт.